Саламатсыздарбы, бүгүн сиздер менен бала тарбиялоо темасына сүйлөшүп кетебиз. Мисалы, бүгүнкү күнгө мага аябай көп ата-энелер келет, баласын алып келет. Мен окуган жайымда Россияда бир сонун профессор, психолог айтып кеткен. Биринчиден, ата-эне баланы алып келгенде балага жардам бербей деген, ата-энесине жардам бергин деп. Неге дегенде, баланын проблемасы, психологиянын проблемасы, эч кандай проблемасы жок. Баланын психический проблемалары деле жок болот. Бул баары проблемалар ата-энеден келет, ата-энелерден пайда болот. Баланын кабыл алгандан алдын мен апасына айтам, сиз биринчиден келип, консультация алып, сүйлөшүп кетели деп. Мен балам өтө шок, мен балам мени укпайт, катты сүйлөйт, айтканымды кылбайт, кечке телефондо отурат, сабактын аткарбайт деген проблемалар азыр өтө көп болуп атат, өтө маанилүү болуп атат. Бул дегенде ата-эне биз болсо бала менен жакшы сүйлөшө албайбыз. Биз ой жүгүртүүбүздү балага жеткизе албайбыз. Мисалы, апабыз кухняда болсо, балабыз өзүнүн комнатасында отурган болсо, биз кухнядан бакырып айтабыз да, катты сүйлөп айтабыз. Тур сабагын аткаргын, мына мусор таштап келгин деп катты сүйлөп айтабыз. Бул бала наркы комнатада отурса деле сизди угат, бирок аткарбайт. Неге? Анткени сиз барып, көзүнө карап, балам, жакшы сүйлөп деп көзүнө тик карап, мисал, бала менен сүйлөшкөндө биздин уровень сүйлөшкөнүбүздө көз карашыбыз, көзүбүз бири-бирине караш керек да. Балаңыз диванда жаткан болсо, сиз түшөсүңүз. Балаңыз турган болсо, сиз деле турасыңыз. Биз балдарды урушканда кандай болот? Бала диванда отурат, биз болсо туруп сүйлөшөбүз, урушабыз. Ал такыр туура эмес. Балага ойду жеткириш үчүн, балага өзүңүздүн мындай максатты бериш үчүн бала сизди көзү менен көрүш керек. Сабак аткарып кой деп жанына барып, балам сабакты аткарып койгун десеңиз, ал сөзсүз сабакты ачып, китепти ачып, сабакты аткарып баштайт. Өзүбүз эртең менен көзгөгө барганда уйкусурап барып, чачтарыбызды тарабай, көзгөдө көргөндө биз көзгөнү урушпайбыз да, неге сен ушунчалык өзүң карабадың, неге чачтарың тарабадың деп көзгөнү урушпайбыз. Неге болсо биз балдарды урушабыз? Балдар болсо биздин көзгөбүз да. Экинчиден, балдарды башка балдар менен салыштырганыңыздарды таптакыр колдонбойм. Мисалы, сиздин күйөөңүз келип, сизди башка аял менен салыштырса, сизге кантип болот? Ал сулуу экен, салондорго барат экен, массаж жасайт экен, тамактары аябай сонун, дамдуу экен деп сизге салыштырып айтса, сиз негатив кабыл аласыңыз да. Сиз неге болсо биз балдарды башка балдар менен салыштырабыз. Ата-энелер көбүнчө ата-энелерден сураганымда, бул мотивация кылат. Мен мотивация берип атпаймынбы? Башкаларды көрүп өзү деле өзгөрсүң, өзү деле окуп баштасың дейт ата-энелер. Ал таптакыр туура эмес. Эч кандай мотивация бербейт. Бул наоборот, баланын самооценкасын деле түшүрөбүз. Экинчиден, анын жашоонун максаттары деле калбайт. Максаттарга ишенбей калып, максаттарга жете албайт. Ошондой тарбия көргөн бала. Азыркы учурда өтө актуалдуу проблема болуп атат, бул балдардын гиперактивности. Психологияда болсо, неврологдор болсо, синдром дефицита внимания, гиперактивность деп диагноз коюшат. Бул балдар невнимательный, өтө шок балдар. Азыркы ата-энелер болсо, синдром дефицита внимания деп анын баланын өтө гиперопека кылып, өтө карап, өзүн таштап, баласын карап баштайт ошондой ата-энелерчи. Ал деле таптакыр туура эмес. Гиперактивный балдардын биринчиден ата-энесинен ката кеткен бул гиперопека. Биз бала үчүн деп жашасак, ал деле мындай внутренний сопротивление болуп, ата-энесин укпай, шоктонуп жүрүп калат. Экинчиден, бул гипоопека дейт психологияда. Бул болсо балдарга такыр карабагандар ата-энелер. Өзү билет, өзү кылат, өзү аткарат, карабайбыз деле, ошондой балдарга көңүл деле бурбайбыз да. Ал деле гиперактивностьтын пайда болуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда тилекке каршы ажырашкан аялдар өтө көп. Жаш балдар апасы менен калып калат, апасы тарбия берет. Суроо пайда болуп калат. Аял киши кантип бул баланы туурап тарбия кылса болот деп. Биринчиден,
көп уул балдарды көргөнүбүздө биз кыздай тарынат экенсиң, кыздай болуп ыйлайт экенсиң деп критиковать этебиз биз. Эмнеге? Анткени бул бала апасы менен чоңойгон. 5-9 жашка чейин бала апасын характерин, апасын поведениясын, апасын кылган мамилесин өзүнө кабыл алат. Апабыз болсо мен атасы жок, мен атасы деле, мен апасы деле болом деп мындай өзүнө максат коет. Ал эң туура эмес. Неге дегенде аял киши эч качан эркек киши боло албайт. Эч качан биз ата болуп тарбия бере албайбыз. Экинчи суроо пайда болуп калат. Мен катуу кармабасам, мен катуу сүйлөбөсөм, мен балама мындай эркек киши ата болбосом ким болот деп суроо пайда болуп калышы мүмкүн. Аял киши өзү тарбиялаганда ошол уул баланы ар кандай секцияларга, кружокторго берсек болот. Ошол бала тренер эркек кишинин поведениясын өзүнө кабыл алып өзгөрүп баштайт. Азыркы учурда жалгыз апа калган апаларда финансовый проблема болуп калышы мүмкүн. Сиздин өзүңүз атаңыз бар болсо, акаңыз бар болсо, абаңыз бар болсо, ошолорго 1-2 күнгө, жумасына 1-2 күнгө балаңызды жиберип, алар арасында, эркек кишинин арасында жүрүп, бала эркек кишинин тарбиясын алыш керек. Ата-энелер биринчиден өзүңөрдү карагыла. Биринчиден өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла. Стресс, нерв болсоңор, өзүңөр ошону байкап токтотсоңор болот. Экинчиден адистерге барып, адистер силерге мындай психолог адистер силерге жардам бериши мүмкүн. Бала тарбияган бул өтө кыйын. Бизде эч ким үйрөткөн эмес. Диплом мындай университетте бүткөндө биз экономист, психолог, журналист болуп чыгабыз. Бирок ата-эне деген кесип менен биз эч кандай университетти бүтпөйбүз. Ата-эне деген бул кыйын, бала бул силердин көзгү. Кандай силер болсоңор, бала ошондой эле болот. Силер стресс нерв болсоңор, бала деле стресс нерв болот. Анткени биринчиден биз өзүбүздү карашыбыз керек. Силерге жакшы ден соолук каалайм.